Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum урматтуу көрөрмандар. Кудай Таала бүгүнкү күнүңүздөрдү куттуу берекелүү кылган болсун. Алдыңыздарда Балыкчы шаарынын Закия мечитинин имамы Зарылбеков Тилек болмокчу. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү биздин сиздер менен козгой турган темабыз ата мекенди сүйүү, мамлекетти сүйүү, мамлекетке кызмат кылуу тууралуу болмокчу. Анда эмесе мекен деген эмне, мамлекет деген эмне, ошол боюнча кыска убактыбыздын ичинде түшүндүрүп айтып бергенге аракет кылалы. Албетте мекен деген сөз бул араб тилден келген болот, оодарылып кыргыздашып кеткен. Кыргыз элибизде мекен деген бул ата бабанын конушу. Жана ошондой эле балалыктын балдай таттуу учурунда башынан өткөргөн жерди билдирет эмеспи? Эми ошол мекенге биз кандай кызмат кылышыбыз керек дей турган болсок, бул биздин ата бабаларыбыз урпактарына аскасы булут жамынган кооз тоолорду, мисалы үчүн дүйнөдө теңдеши жок табияттын бермети ысык көлдү, түшүн берекеси молго төгүлгөн кулпураган өрөөндөрү, мөлтүр тоо булактары, ушулар менен баардыгын асырап жана нукура кооздукта болуп турган биздин табиятты биздин ата бабалары бизге таштап кетпедиби? Демек бул таштап кеткен нерсе шариятыбызда, динибизде, салтыбызда аманат болот. Ал эми аманатка бекем болуу бул биздин улутубузда дагы, биздин динибизде дагы бекем аткара турган нерсе болот. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ким аманатка кыянат кылса, ал бизден эмес деген. Демек биздин ата бабаларыбыз биздин ушул табиятыбызды, кооз жерибизди, ала тообузду, ысык көлдөй берметибизди аманат катары калтырган болсо, ошону биз бекем сактап, кийинки урпактарга өткөрүп берүү биздин эң алгачкы милдетибиз болуп эсептелинет бир туугандар. Мына ошону мекенди сүйүү бул дагы бир ыймандан, динибизден, биздин намысыбыздан болуп эсептелинет экендигин ар дайым биз унутпай жүрөлү бир туугандар. Эми мен айта турган сөз бул биздин динибизде мекенди сүйүү деген барбы? Же кээ бир адамдар айткандай, мекен деген жок нерсе, бул баарыбыздын жерибиз бир эле, бизге мекенди кадырлай турган нерсе жок, биздики бир ыйык бир гана ушулар дей турган сөзбү? Же мекендин дагы орду барбы дей турган болсок, жок бир туугандар. Мекендин, ата мекендин, биздин туулуп өскөн жерибизди кадырлап билүү бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнөн кылып өткөргөн иштен болот бир туугандар. Кандай далил барбы дей турган болсок, бар. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мисалы үчүн Мекке шаарынан Медина шаарына көчүп келип, Медина шаарында Ухуд деген тоо болгон бир туугандар. Чоң тоо. Ошол Ухуд деген тоого чыгып алып мынтип айтат экен. Ухуд, биз сени жакшы көрөбүз дейт экен. Эй тоо Ухуд, биз сени жакшы көрөбүз. Ухуд деген тоо бизди дагы жакшы көрөт дейт. Мунун мааниси пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү жашап жаткан шаардын тоосуна суктанып атат. Ошол тоонун таштарына кадырлап атат. Ошолор болгон сүйүүсүн билдирип атат. Бул дегендин мааниси сен да жашап жаткан ата мекениңдин, шаарыңдын, жериңдин, айылыңдын тоолоруна, өрөөндөрүнө суктанып, буларга дагы сен эмне кылсаң болот экен, аяр мамиле кыл деген нерсени туундуруп жатат бир туугандар. Жана ошондой эле айтат, бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Меккеден Мединага келип, Мекке шаарынын ушундай сагынып, анткени Меккеде төрөлгөн, ата энеси Меккеде болгону Меккеде капырлар пайгамбарыбыздын динин түшүнбөй, пайгамбарыбыздын чакырыгына каршы чыгып кубалаганда, пайгамбар албетте айла жокто Медина шаарына баш баккан. Бирок ошондо Медина жүргөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбызга Меккеден ушундай бир делегация, жамаат келген экен. Пайгамбарыбызга келип, пайгамбарыбыздын учурашкан абалда пайгамбар айтат экен: "А дегенде сөздү кое тургула. Маселеңизди сурооңорду кое тургула. Мен Мекке тууралуу сөз кылгым келип атат. Мекке кандай? Аба ырайы кандай болуп калды? Тоо таштары кандай? Бактары кандай? Чөптөрү кандай болуп атат? Меккенин эли кандай? Мен ушул тууралуу уккум келип атат. Менин жүрөгүм Мекке тууралуу, мен туулуп өскөн шаар тууралуу уккусу келип, эс алгысы келип атат бир туугандар. Менин жүрөгүмдү эс алдыргылачы. Айтып бергилечи" деген экен. Караңыздар, муну чет мамлекетте жүргөн туугандарыбыз билет. Кыргыз элибиздин тоосун, кыргыз элибиздин жайлоосун, суусун, кымызын, боорсокторун сагынган инсандар албетте бул да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды болуп башын өткөзүп, пайгамбарды болуп сагынып аткандыр. Бул дагы динибизде бар бир туугандар. Ошон үчүн мамлекетибиздин ар бир ташын,
кумун, суусун кадырлап, ошону сагынганга биз татыктуубуз бир туугандар. Кандай эле сагынып кадырлагандай, кийинки муунга ошону өткөзүп бериш керек болот экен бир туугандар. Бул бир. Экинчиси, мамлекетибизде башчыларыбыз бар. Биздин үстүбүздөн мыйзам чыгаруу жана ошондой эле бизге тынчтыкты орнотуп берип аткан биздин башчыларыбыз бар. Алар кандай шариятты ээлеп турган болсок, биздин аалымдар айтат, Фудайл ибн Ияд деген чоң аалым болгон экен. Ал мынтип айтат: "Олуя киши, эгерде мага Кудай тараптан бир бата, дуа берилген болсо, ошол батаң сөзсүз кабыл кылынат. Дуаны кылчы, батаны кылчы десе, мен эмнени кылмак элем билесиңер" дейт. Шакирттери жок дейт. Айтат: "Мен биздин падышабызга, башчыбызга, президентибизге дуа кылмакмын" дейт. Анын жашоосун, өмүрүнө ишине Кудайым жардам бер, берекесин бер деп дуа кылмакмын дейт. Эмнеге билесиңер дейт. Анткени мен өзүмө гана дуа кылып бата кылсам, өзүмө эле пайда, өзүм эле оңолом. Бирок биз падышага, башчыга, президентке бата дуа кыла турган болсок, мамлекет оңолот деген экен. Караңыздарчы бир туугандар. Ошол себептен биз мамлекет тынч болуш үчүн, ата бабабыздан келген эли жерибиз жакшы ушундай тынч мамлекетте жашаш үчүн, кийинки муундарга тынч мамлекет өткөзүп бериш үчүн биз падышаларыбызга, президентибизге, өкмөт башчыларга бата кылалы, дуа кылалы. Ошолорго жакшы изги тилектерди арнайлы бир туугандар. Жана ошондой эле пайгамбар бир хадисте айтат: "Эки көз эч качан тозокко күйбөйт" дейт. Биринчи көз дейт, бул жалгыз турган абалда Кудайдан кечирим сурап ыйлаган көз дейт. Тозокто күйбөйт дейт. Экинчиси, мамлекетти кайтарам деп чек арада уктабай мылтык кармап турган солдаттын, аскердин көзү дейт. Караңыздар, демек мамлекетти кайтарып турган биздин аскерлерибиз уйкусун таштап, бизге тынчтыкты кепилдеп турган аскерлерибиз дагы пайгамбардын хадисинде эмне болот? Тозокто бул көз эч качан өрттөнбөйт дейт. А мунун мааниси, тозокто эч качан ал көз өрттөнбөй турган болсо, албетте ал көздүн ээси болгон инсан ал дагы ал нерседен сак деген нерсени туудурат бир туугандар. Караңыздарчы, кандай гана сонун сөздөр, кандай гана пайгамбардан келген жакшы кабарлар. Ошон үчүн биздин ата бабаларыбыз айтат: "Байыркынын наркы болбой, бабалардын салты болбой, өсөр кыргыз калкы болбойт" дейт. Наркты сактайлы, салтты сактайлы, тилди сактайлы. Себеби тил дагы бул Кудайдан берген жакшылык бир туугандар. Ошон үчүн тил адамдын жашоо куралы да айтылат. Тил улуттун жаны дейт. Биз башка тилдерге ооп кетпестен мамлекетти кадырлагыбыз келеби? Тилди дагы жакшылап кадырлайлы. Тилди адабий тилде, ата бабалардан тил кандай келген болсо, ошого чоочун тилди аралаштырбасаң, ошол тилди дагы мамлекетти, эли жерди өткөзүп бергенде, кийинки муунга тилди дагы өткөзүп берели бир туугандар. Бул дагы чоң бизге аманат болуп эсептелет бир туугандар. Башка бир хадисте пайгамбар айтат: "Эки нерсени Кудай Таала каргаган" дейт. Биринчиси жолдорду, адамдар басып өткөн жолдорду булгаган адамдарды, экинчиси мамлекеттин, эли жердин ыйык жерлерин булгаган адамдар дейт. Булгабайлы бир туугандар. Жок дегенде, эгерде биз мамлекетке салым кошо албай, бир нерсе кура албай, жакшы кадыр чыгара албасак, анда биз булгабайлы. Көчөлөрдү булгабайлы, шаарыбызды булгабайлы, түшүп аткан көлүбүздү, берметибизди булгабайлы, Кудайдын каргышына түшүп калбайлы бир туугандар. Ошон үчүн пайгамбар айткан экен: "О жараткан Алла Таала, Меккеден кууруп Мединага келдим. Эми мага Мединаны сүйдүрө көр. Мединанын тоо ташын сүйдүрө көр. Мединаны Меккеден дагы сүйүктүү кылчы мага Кудай Таала. Мединаны шаарынын аба ырайын мага салкын кылчы. Ушул жака жүрөгүмдү байлачы" деген экен. Кайсы бир инсан ушу Кыргызстанга келип мекен болуп калышы мүмкүн ага. Демек Кыргызстанды дагы сүйө бил деген нерсени аларга дагы айткыбыз келет бир туугандар. Мына ушул нерсенин бардыгы биздин шариятыбызда бар, динибизде бар, салтыбызда бар, наркыбызда бар. Мунун бардыгын сактап жүрүү бул биздин салттуу дин деп аталат бир туугандар. Ошон үчүн тилибизди кандай сактай турган болсок, дилибизди кандай сактай турган болсок, биздин салтыбызды, жашап жаткан мекенибизди дагы ошондой сактайлы бир туугандар. Ал демек биздин ата бабаларыбыз өз тилиңди сүй, башка тилди урматта дейт. Же болбосо жети элдин тилин бир, жети түрдүү илим бил дейт. Илимди, билимди бололу, мамлекетке салым кошолу. Кудай Таала бардыгыбыздын ушул изги тилектин баарын кабыл кылган болсун. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.